Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Биз сабагыбызды улайбыз. Имам Азам рахматулла алейхин Фикхул Акбар китебин окуп атканбыз. Бүгүнкү тема ал-кадару вал-кадар. Охума мин сифатиллахил азалия. Демек, ал каза кадар туурасында. Имам Азам рахматулла алейхи айтат: "Ва кана Аллаху алиман фил азали бил ашья qabla кауниха, ва хува аллази каддара ал-ашья." Аллах Таала эзелтеден эле, эзелтеден дегенде башталышы жок. Эзелтеден бардык нерсени билген. Демек, Алла Таала эзелки дейбиз. Эзелки деген мааниси Аллахтын башталышы жок. Алла абади дейбиз, Аллахтын этеги жок. Аллах түбөлүктүү. Алланын башталышы жок, Алланын этеги жок. Аллах Таала эч качан жок болбойт. Жана ошол Аллах Таала бизди жарата электен мурда, бүтүндөй махлуктарды жарата электен мурда, мүмкүн миллион, миллиарддаган жылдар мурда эзелтеден Аллах Таала эмне бардыгын билген. Ким жаралса кандай болот, эмне болот. Ва хуаллази каддара ал-ашья ва кадаха. Жана ошол Аллах Таала бардык нерселердин тагдырын тагдырлап койду, жана кадаха, жана ошондой кылып бекемдеп койду. Өзү негизи кодо жана кадар деген түшүнүк бар. Аллахтын казай кадары менен деп айтылат көпчүлүк учурда. Када деген эмне десе, хуал фи'лу ма зиядати ихкам. Аллахтын бир ишти эч бир кынтыксыз бекем кылып, толук кылып жасоосу бул Алланын казасы болду. Ал эми кадар деген эмне десе, кадар деген биз баа тагдыр деп жүрөбүз го. Тагдыр деген эмне десе, хуа тахдидуху та'ала азалан кулла махлуqin би хаддихи аллази южаду бихи мин хуснин ва кубхин. Демек, ila ахири. Демек, тагдыр деген эмне десе, Аллах Таала эзелтеден бардык махлукту кандай болот? Анын узуну, кыскасы, анын кайсы учурда келет, кайсы учурда кетет. Ушул анын бүт бардык жашоодогу керек болсо ушул анын өңү түсүнөн бери, керек болсо анын ошо көз, кулак, мурунун размеринен бери, керек болсо бутунун размеринен бери, керек болушундай бүт адамга тиешелүү. Демек, качан туулат, качан жашап өтөт, каерде жашап өтөт, кандай болот, бүт бардыгын Алла Таала эзелтеден Алла Таала өзүнүн илиминде асман, жер, аялам жарала электе белгилеп коюусу бул Алланын тагдыры экен. Демек, биз айтабыз, Аллах Таала бүт бардык махлуктарды жарата электен мурда эзелтеден баарын билген. Жана Алла Таала ошого жараша тагдырлады, жана ошого жараша эмне бекемдеп жаратты дейбиз. Демек, тагдырдын жаманы да, жакшысы да, күнүбүзгө, бешенебизге кандай күн келет, кандай абал келет, бүт бардыгы Аллахтан деп биз ишенебиз. Эми ол жерде мындай деп атат да, каддара ал-ашья ва кадаха деди. Ал Аллах Таала бардык нерселердин тагдырын тагдырлап койду деди. Катаба ал-ашья аллати канат ва такуну фид дунья вал ахира фил лаухил махфуз. Бунун мааниси, Алла Таала дүйнөдө жана акыретте боло турган нерселердин бардыгын лаухул махфузга жазып койду деп түшүндүрмө берип атат да. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келеткен, аввалу ма халакаллахул калам. Аллах Таала жараткан эң биринчи махлук бул калем дейт. Факала лаху уктуб. Анан Аллах Таала калемди жаратып, калемге уктуб, жаз деп буйрук кылды. Факала ал-каламу, ансе калем айтты. Мада актубу я Роббу. Роббим, жаратуучум, мен эмнени жазышым керек деди. Факала таала, Аллах Таала айтты. Уктуб ма хуа каинун ила яумил киямати. Кыяматка жери боло турган нерсенин бардыгын сен жазгын деп Алла Таала буйрук кылды деди. Демек, ушул Аллахтын тагдыры болду. Демек, Аллахтын тагдыры дегени Алла Таала бүт бардык махлуктарды жарата электен мурда эзелтеден билген, жана аларды жаратты. Ошол аларды жарата электен мурда ошол лаухул махфузга калемди жаратып, лаухту жаратып, сууну жаратып, аршты жаратып, анан ошол лаухул махфузга жаз деп буйрук кылганда, ошол бул дүйнөдө жана акыретте боло турган нерсенин бардыгын кайсы бул аламы шахадата болобу, биз көрүп аткан бул дүйнөдө болобу, же рух аламында болобу, же периштелер аламында болобу, каякта болбосун, майда чүйдөсүнөн бери бүт бардыгын лаухул махфузга жаз деп буйрук кылды. Калем лаухул махфузга жазды. Мына ошол аят мыногундан
ошол бардыгы лаух махфузга жазылгандыгы мына бул аяттан билсек болот дейт. Аузу биллахи минеш-шайтонир раджим. Юнус сүрөсүнүн 61 аят экен. Ва я'зуbu ан rabbika min mithqali zarratin fil ardi wa la fis sama wa la asghara min zalika wa la akbara illa fi kitab mubin. Ва я'зуbu ан rabbika min mithqali zarratin fil ardi wa la fis sama. Асманда болобу, жерде болобу, кыпындай нерседен да эч бир нерсе Алла Таалага жашыруун калбайт. Андан кичине болобу, кыпындай нерседен, андан чоң болобу, эч бир нерсе Аллахка жашыруун эмес, илля фи китаб мубин, бүт бардыгы китаб мубинде, тагыраак айтканда лаухул махфузда жазылган деди. Демек Алла Таала ааламды жарат электен мурда бүт бардык махлуктарды билчү, жана ва хуаллази каддара ал-ашия ва кадаха, бүт бардык нерселердин тагдырын жазды дегенде, бул жерде ошол лаухул махфузга жазып койду. Демек лаухул махфузда бардыгыбыздын тагдырыбыз жазылган. Демек биз тагдырдын жаман жакшысы Аллахтан деп ыйман келтиребиз. Андан кийин руя ан Аби Хузаймата ан Абиhi аннаху قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. Ал жерде риваятта келет экен да, Абу Хузама деген сахабанын атасы пайгамбардан сураптыр. Ey Allah'ın elçisi, кээде биз дем салдырып ошондон шифа табабыз. Кээде дары ичип ошондон шифа табабыз. Кээде бир нерседен коргонобуз. Ошол коргонуч бизди коргойт. Ошол Аллахтын тагдырынан болгон бир нерсени өзгөртөбү десе, жок, ошол сенин дем салдырып айыкканың, ошол дары ичип айыкканың, ошол дарыланып айыкканың, же бир нерсени коргон кылып ошол коргонучтун аркасында аман калганың, мунун бардыгы өзү ошонун өзү Аллахтын тагдыры деди. Демек, тагдыр ошол Аллах Таала пенденин жашоосуна качан, каерде, эмне болот, кандай болот, качан туулат, качан каза болот, ошонун бардыгын Алла Таала баягы жазып коесу, бул Аллахтын тагдыры болду. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхи өзүнүн Васият деген китеби бар. Биз Фикхул Акбарда окуп атабыз. Васият деген китебинде мындай дейт экен да: "Ва тaqdirul khayri ва sharri kullihi min Аллахи Таала." Жакшы жаман тагдырдын бардыгы Алладан деп билебиз. لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره لصار كافرا بالله وبطل توحيده إن كان له التوحيد дейт. Эгерде кимде ким тагдырдын жаман жакшысы Алладан эмес, бөлөк бир нерседен, тагдырдын жакшылыгын, жамандыгын Алладан көрбөй бөлөк бир нерседен көрүп калса, бул адам ласара кафирун билла, Аллага кафир болуп кетет деп атат. Жанадагы Аллахты таухид деп, Аллахты жалгыз деп, Алланы жаратуучу деп билсе, ошол таухидинен дагы ажырап калыш коркунучу бар деп Имам Азам рахматуллахи алейхи айтып атат. Демек биз ушундан ушул нерсени түшүнөбүз. Демек бул тагдырдын жаман жакшысы бардыгы Аллахтан деп ишенебиз, жана ошону кабылдайбыз. Демек Алла Таала ошол биздин тагдырыбызга буйруган ар бир күндү, ар бир саатты, ар бир абалдарды биз ошого ыйман келтирип, Алладан деп ыйман келтирип, ошону ишенип, ошону кабылдоо бул мусулмандын милдети. Кимде ким өз тагдырын өзү жазайм, өзүмдүн тагдырымды өзүм жасап алам, өзүмдүн тагдырымды өзүм билгендей калчайм десе, бул туура эмес экендигин түшүндүк. Анткени эмнеге дегенде биз ошол Аллахтын берген нерсесине ыраазы болуп, эгерде бешенебизге жакшы нерсени тагдырласа шүгүр кылабыз. Эгерде бешенебизге бир кыйынчылык туш боло турган болсо, ага сабыр кылабыз. Анткени ал биздин тагдыр. Аллах Таала эзелтеден биздин тагдырыбызда кандай күн келерин Аллах Таала билген. Демек, Алланын билими менен, бирок Алла Таала ошол тагдырыбызды биздин өзүбүздүн тандообузга караса келечекте ошол нерсени качан баягы лаухул махфузга жазган деп бул жакта келет азыр. Кандай кылып жазгандыгы буюрса иншалла окуйбуз. Андан кийин ولا يكون улаватат ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء. Жана бул дүйнө акыретте эч бир нерсе болбойт дейт Имам Азам айтып атат. Илля бимашиатихи. Бир гана Аллахтын каалоосу менен, ва илмихи, Аллахтын илими менен.
Wa qadaihi wa qadarihi. Jana Allah'tın hükümü menen, jana taqdiri menen bolot. Wa katbihi fil lawhil mahfuz. Jana azır qaytkan, lawhul mahfuzga yazıp koyusu menen bolot deyt. Demek bul jerde biz oşonu düşünöbüz. Mol jerde Allah'ın taqdiri menen jana lawhul mahfuzga yazıp koyusu menen degende mol jerde şarih berip atat da Allah'ın taqdiri oşol lawhul mahfuzga yazıp koygondogu deyt. Mına bul jerde negizgi maksat lakin katbuhu bil vasfi la bil hukm. Biroq Allah Taala pendelerdin bütünдөй mahlukların taqdiri oşol lawhul mahfuzga yazılgandagı жазуусу бул васф менен болгон hukm менен эмес дейт. Hukm дегенде сен каалаба ушундай болот деп жазган эмес. Же ушундай кылат деп баягы мажбур түрдө жазган эмес. Анткени бул биз айтабыз, Алла Таала пендеге кайсы бир деңгээлде ыктыяр берген. Бир ишти кылам десең кыласың, кылбайм десең кылбайсың. Демек Алла Таала тагдырда ушундай ишти кылат, ушундай сооп ишти кылат же ушундай күнөө ишти кылат деп жазган болчу болсо, бул Аллахтын жазуусу, лавхул махфузда биздин тагдырыбызга ошол нерсени жазып коесу, бул васф менен. Васф дегенде сенин келечекте жаралгандан кийин, Аллах Таала эзелтеден муну билген, бирок ошол канча миллион миллиард жылдардан кийин адамдар кезекме-кезек биринин артынан бири келип отуруп төрөлүп атат, жашап атат, өлүп атат, кетип атат. Ошол адам жаралганда кайсы күнү, кайсы саатта, кайсы амалды тандап аткарарын же аткарбасын билген дагы ошого жараша алдын ала өзүнүн илим менен ушундайын тандайт деп туруп, ошого жараша бул мындай болот, бул мындай болот деп туруп, ошол адамдын тагдырын жазып койгон. Ушул үшүнтүп жазуусу Аллах васф менен жазган деген мааниси ошол. Hukm менен эмес. Hukm менен дегенде кааласа мону кылат, кааласа мондай болот деген эмес деп Имам Азам рахматуллахи алейхи түшүндүрүп берип атат. Vasiyat kitabından da bu жерде misal keltirip atat. Nuqirru bi anna Allah amara al-qalam bi an uktub faqala al-qalam. Biz işenemiz deyt. Allah Taala kalemge buyruk kılgan. Biz şu akida uşunday. Allah Taala kalemni jarattı, lawhul mahfuzu jarattı, buyruk kıldı. Jaz dedi. Kalem aytты, emneni jazayın ey Allah dedi. Allah Taala aytты, kıyamatga jere bolo oturgan büt bardık nerseni jaz dedi. Li qawlihi ta'ala, ankeni munogul ayatga tayanabız deyt. Allah Teala Kur'an'da ve kullu şeyin faaluhu fi'z-zubur ve kullu sagirin ve kebirin mustatar. Bu Kamar suresinin 52-53 ayetken. Kullu şeyin bardık nerse faaluhu adamlar atkargan, adamlar jasagan bardık nerse fi'z-zubur. Oşol kitaplarda yazılgan. Ve kullu sagirin ve kebirin mustatar. Ar bir mayda nerse de, kiçinekey nerse de, çoğ nerse de büt bardığı oşol lawhul mahfuzga yazılıp koyulgan ekendigin bul jerde bayandap atat. Ошондуктан Имам Азам рахматуллахи алейхи сөздүн башында айтып атат. Биз тагдырдын жаман жакшылыгы Алладан деп ишенебиз. Кимде ким тагдыр Алладан эмес, тагдыр бөлөк бирөөдөн же адамдын өзүнөн деп ишенсе, ал адам ыйманына зыян, олуттуу зыян кетет экендигин баяндап атат. Жана дагы Алла Таала адамдардын тагдырын тагдырлап койду дегенде бүтүндөй махлуктардын дүнүйө акыретте боло турган нерсенин баарын лавхул махфузга жазып койгондугу менен түшүндүрүп жатат. وكتبه بالوصف لا بالحكم دegen manisi كتبه تعالى في حق كل شيء بأنه كتبه تعالى في حق كل شيء بأنه سيكون كذا وكذا ولم يكتب بأنه ليكن كذا وكذا. Demek Allah Taala vasf menen yazdı, hüküm menen yazbады деген manisi Allah Taala barık nerseni мындай келечекте ушундай болот деп илимине таянып, баягы Allah Taala эзелтеден билген жаздырган дейт. Бирок мындай болсун, андай болсун деп милдеттүү түрдө, мажбур түрдө жаздырган эмес деген маанини түшүнөбүз. والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. İmam Azam keyinki sözünü olup atat. والقضاء والقدر والمشيئة. Qaza dağı, qadar dağı, taqdir dağı. والمشيئة degen nerselerinin bardığı, bular terminler akida dağı. Sifatuhu fil azali bila kayf. Allah'tın bila kayf bolgon. Bila kayf degende hiç bir mahluka okşoğun, hiç bir nersege okşoğun Allah'a gana taandık bolgon sıfatlar jana bular ezelki. Ezelki degen manisi azali. Azali degen manisi anın baştalışı yok, etegi yok, al tübölüktü. Hiç bir mahluk okşoğuyt, hiç bir mahluktun sıfatına okşoğun başkaça bir özgöçö bir Allah'a gana taandık bolgon sıfatlar dep düşündürüp atat. Andan keyin ve ya'lemullahu Teala el-ma'dum fi hali ademihi ma'duma.
Эми Аллахтын илимин айтып атат да. Алла Таала жок, али жарала элек нерсени жок кезинде жок экенин билип турат. Ва я'лам аннаhu kayfa yakunu idha awjada. Жана аны жаратса жаралгандайын, жок нерсе жаралгандайын кандай болорун да Алла Таала эзелтеден билген. Ва ya'lamullahu ta'ala al-ma'juma mawjuda fi hali wujudihi mawjudan. Аллах Таала азыр бар нерсени бар экендигин бар абалда билип турат. Ва ya'lam annahu kayfa yakunu fana'uhu. Жана ошол азыр бүгүнкү күндө бар нерсе ошонун жок болуусу кантип барып жок болгондо ал кандай болот, эмне болуп жок болгонун да билет. Ва ya'lamullahu ta'ala al-qa'ima fi hali qiyamihi qa'iman. Эгерде бир адам туруп турса, Аллах Таала ошол туруп турган адамды туруп турган абалында билип турат. Ва ида qa'ada faqad alimahu qa'idan fi hali qu'udihi. Эгерде отурса, Аллах Тааланын отурганын да билип турат. Бирок min ghayran yataghayyar ilmuhu, Аллахтын илими өзгөрбөйт. Демек мындай айтканда, турса турганын, отурса отурганын билип турат. Турса биз бир нерсени көрсөк, туруп турганын көрсөк, туруп турат экен деп билебиз. Кийин бир окумдайын отурганын көрсөк, отурду деп биздин илимибиз өзгөрөт. Мурун туруп турду десек, эми уже отурду дейбиз. Бирок Аллахтын илими өзгөрбөйт. Ау яхдуса лаху илмун, же Аллахка жаңы бир илим пайда болуп, илимине илим, бизче айтканда маалымат кошулбайт Алла Таалага. Валакин ат-тагайюр вал-ихтилаф яхдусу индал махлуқин. Бул өзгөрүү, бир абалдан экинчи абалга көчүү бул махлукта болот. Аллах Таала эзелтеден болгон, эзелтеден билген, Аллахтын илими өзгөрбөйт деп ишенебиз. Демек жыйынтыктап айта турган болчу болсок, бүгүнкү сабакта ошол Алланын тагдыры жана Аллахтын каза кадары туурасында өттүк. Демек Аллахтын тагдырдын жакшысы да жаманы да Аллахтан экен деп ишенип биздин мойнубуздагы милдет. Кимде ким тагдырын Алладан көрбөй, менин тагдырым бөлөк бирөөнүн колунда деп ишене турган болчу болсо, анда бул анын ыйманына олуттуу зыян алып келет. Мына бул жерде васият китебинен айтып өттүк. Ошондой эле биздин тагдырлардын бардыгы Лаухул Махфузда жазылгандыгы, Аллах Таала бардыгын билгендиги жана тагдырдын жазылуусу Алла Тааладан милдеттүү түрдө кааласын каалабасын нол нерсени кылат деп мажбур түрдө жазылбастан тетиринче васп менен, тагыраак айтканда пенденин тандоосуна жараша Алла Таала адамдардын тагдырын илиминде ошол билген жана ошол Лаухул Махфузга жаздырып койгондугу туурасында түшүнүп азын-олак маалымат алдык. Аллах Таала ошол тагдырга ыйман келтирип жашагандардан кылсын, тагдырды чанып, тагдырды четке кагып, өз тагдырымды өзүм жазайм дегендерден Кудай Таалам өзү сактасын. Бу Аллахка ишенип, Аллага ыйман келтирген адам тагдырдын жаманы да жакшысы да бир Аллахтан деп ишенип өзүн толугу менен Кудайга тапшыргандан өткөн бакыт жок. Чыныгы мусулман ошондой болуш керек. Өзүнүн жашоосунда, өмүрүндө бүт бардык нерсесин толугу менен Кудайга тапшырса, бул адам чындап Кудайдын кулу болот. Кудай Таала бизге ошондой жаратканга кул болууну Кудайым өзү бизге насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.